өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи эл агартуунун мыктысы жазуучулар союзунун мүчөсү акын Ниязбек Касмалиев эскерүү иш-чарасы Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада өттү. Анда каармандын басып өткөн жолу, жараткан чыгармалары тууралуу кеп болду. Теманы кийинки сюжет улайт. Алыс кетсем, эңзеп сени сагынам, издеп дайым ар бирирдин сабынан. Кыргыздын керемет жерлерин кооздоон даңктаган бул ырсаптары акын Ниязбек Касмалиевдин калемине таандык. Кезегинде 5 китепти жарыкка чыгарып, окурмандардын колуна тапшырган каарманды эскерүүгө арналган иш-чара облустук китепканада өткөрүлдү. Акын дайыма китепкана тармагы менен байланышта болуп, жазуучулар союзунун Нарын облустук бөлүмүн жетектеп турганда, ар кандай адабий кечелерди уюштуруп өткөрүүнүн башында турган. Агай өзүнүн ички сырларын бүт ыры менен бөлүшкөн. Акындын ырларында эл жерге болгон сүйүүсү, ата энеге болгон сүйүүсү, ошондой эле балдарына болгон сүйүүсүн арнап жазган. Андан тышкары сүйүү жөнүндө жазбаган акында акынбы дегендей лирикалык чыгармалары да өзгөчө бир адамды таасирленте турган. Ушу өзүнүн сезиминен чыгарган, өзүнүн сезимин, ички сезимин ушу ырларына каткан, ырлары менен жарыялаган деп айтсам болот. Мен улумун кыргыз деген атанын аттуу иш-чарада маркумдун замандаштары, уул кыздары, маданият кызматкерлери, чыгармачыл адамдары акындын чыгармачылыгына жетишкендиктери, адамдык сапаттары тууралуу айтып эскеришти. Бул нукем өзү жакшы адам. Калп айткан менен болобу. Бул эки жагын тең түшүнгөн. Ниязбек Касмалиевдин көзү тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак. Тилекке каршы мындан 4 жыл мурун көз жумган. Эмгек жолун мугалимдиктен баштап, түрдүү жогорку кызматтарда иштеген. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин дагы Нарын облустук ардагерлер кеңешинин Нарын райондук бөлүмүн жетектеген. Партиялык, советтик, чарбалык кызматтарда эмгектенип, өмүрүнүн акырына чейин иштеди. Ниязбек экенин төрт тарап төп келген барлык жагынан жаштарды тарбиялоо болобу, мамлекеттик кызматта иштөөдө болобу, чыгылса болгон өсүнүндай адамгерчилиги менен мамлекет үчүн чоң кызматтар жасап кетти. Ниязбек эке менен биз сыймыктансак болот. Коомдук ишмер улууларга урмат менен мамиле жасагыла деп айткан насааты токтоо мүнөзү менен балдардын эсинде калган. Атамдын элге жасаган эмгегин баалап, ошол өткөн созывдагы чакырылыштагы Нарын шаардык кеңешинин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. Атабыздын атын ушул көтөрмө аймагына атабыздын атын ыйгарды. Нарындын шаардын жашыл жарыктандыруусуна ошо кичине салымыбызды кошуп атабыз. Атам Ниязбек, апам Гүлүмкан бизде 7 баланы тарбиялап, 5 уул, 2 кызды тарбиялап, өстүрүп, ушу ар бирибизге жогорку билим берип, 2ден жогорку билим берип, тарбиялап өстүрдү. Мен анан улуу кишилердин алдынан кыя өтпө, жакшы өзүңдү аяба, жакшы сөз айтпасаң деле, иш кылбасаң деле өмүрүң өтөт, андан көрө элге жерге пайдаңды тийгиз деген ошо. Ниязбек Касмалиев өмүр жолунда жооптуу мамлекеттик кызматты татыктуу аткарган жетекчи болсо, үйдө сүйүктүү жар, камкор ата болгон. Ошондой эле кыргыз адабиятына дагы салым кошо алган инсан болгон. Андыктан анын экинчи өмүрү жараткан чыгармаларында сакталып калат. Максат Абдыракунов, Жолдошбек Курманбеков,